Региондордо эл менен жыйындарды өткөрөбүз, нааразычылыктар көп. Ошол ишкерлер, фирмалар ошол коюлган талаптарды аткарып атабы? Көп фирмалар пайдасынан зыяны көп. АТРдин негизинде жыйынтыгы менен Шамал-Сай шаары болду да, шаар статусун алды. Таш көмүр шаары, Майыл суу шаарына, ушу шаарларды өнүктүрүү боюнча, жол картасы боюнча планда барбы? Акча бөлүп берүү боюнча. Учкургон КЭС, Таш көмүр КЭС, жалпы РЕС кызматкерлердин айлык маянасы абдан аз да. 2010-жылдан бери ошол маяна менен жүрүшөт. Тандай кийинки сөздөрдү берди иншалла иште. Рахмат, төрага. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйын катышуучулары. Алмазбек Кушбекович, сиздин баяндамаңызды уктук. Чындыгында мамлекеттин казынасы толуп, ашыгы менен аткарылып, профицит менен чыгып, бул эң жакшы. Тарыхта биринчи жолу эгемендүүлүк майрамында 100 объект ачылды да. Жыл ичинде да канча 200-300 объект ачылат. Бул дагы чоң эмгек, чоң мээнет. Мен эми министрлер кабинетинин төрагасына сиздин жамаатыңызга ыраазычылык билдирем. Эми биз дагы эл өкүлү болгондон кийин шайлоочулар менен жолукканда, жыйындарды өткөргөндө бизден жергиликтүү тургундар, мыйзамдар сурабастан көпчүлүгү ушул көйгөйлөр сурайт экен да. Анан биз сунуштаган ушул маселелерди, сос объектилерди туура кабыл алып, 80-90% аткарылып жакшы, эң жакшы. Менин бир тактап алчу суроом, подоход 90% болуп калды да. Ушул айырмасы деле мындай 3 миллиард болуп калат экен. Ошол дагы бир жергиликтүү башкарууга бир зыяны тийип калбайбы? Ордун кандай кылып толуктайсыңар, Алмазбек Кушбекович? Жакшы суроо болду. Мындай исторический фактор карап койсок, башында налог с продаж жергиликтүү бюджетке толугу менен толчу эле подоходный республика. Анан биз мындай алмаштык. Динамиканы просто абияк слайдта жок экен, биз көрсөтүп берет элек. 30 миллиардка чейин жетиштик бүгүнкү күндө. Налог с продаж деле и подоходный деле 30 миллиард. Анан эмне себептен подоход налогту биз жергиликтүү бюджетке мындай которуп берет. Анткени налог с продаж бул көбүнчө шаарларда топтолот да. Бишкек, Ош, Жалал Абад. Калган региондор анда эмеси кирешеси жок эле. А подоход налог ал кичине теңирээк да. Баарына калктуу. Ошондуктан ошондой бир шартка бардык. Анан эмне себептен эмки жылга биз 90-10 деп бөлүштүрүп баратабыз. Эми быйыл баарыбызга жакшы белгилүү болгондо, ошо бюджет бизнеске кичине мына жеңилдетип бере тургандай соц отчисленияны азайттык. 27-25тен 12%га чейин түшүрдүк. Ошо эсебинен биз подоход налогту да көтөрүп атабыз да. Подоход налогтун собираемости көтөрүлүп атат. Ошо естественный прирост ошо жергиликтүү бюджетке түшөт. Калган 10% биз риск катары вдруг соцфондун жана киреше жагы толбой калса, ошо подоход жагынан целевой соцфондко бере турган трансфер катары берейин деген ойбуз эле. Аны болсо 1-2 жылдан көрүнөт бул тенденция. Эсе оңолуп кетсе, кайта эле 100% менен кайта жергиликтүү бюджетке которуп беребиз толугу менен. Азырынча ошондой. Рахмат. Алмазбек Кушбекович, былтыр элдик курултайда президентибиз Садыр Нуркожаевич Таш көмүр шаарында жайгашкан кристалл заводунун ичиндеги уулуу заттарды утилдештирүү боюнча тапшырмасын берген. Сиздин жаныңызда орун басарыңыз турат, билет, маалыматы бар. Ушул 2025-жылга ушул бюджетке ушул утилдештирүү боюнча каражат каралдыбы? Себеби бул уулуу зат ошол Таш көмүр, Шамал-Сай, Ноокен, Аксы райондорунда бул кооптуу аябай. Мындай айтып коеюн, эмки жылга биз ошо 30 жылда ушундай бир гана ушунда бардык, МЧС жагынан бюджеттен жакшы көтөрүп бердик да. Ошо МЧС аркылуу ушул жумуштар жүргүзүлөт. Алмазбек Кушбекович, биз быйыл көчмө жыйын өткөрдүк. Ошол Таш көмүр шаарында кристалл заводуна барып, ушул уулуу заттын утилдештирүү боюнча.
Бирок ошол жерде өзгөчө кырдаал министрлигинин орун басары дагы Жалал Абад областынын жетекчилиги да болду. Бирок ошол сиздер бөлүп берген өзгөчө кырдаалдар министрлигине бөлүп берген каражатты биз жумшай албайбыз. Ал каражат 7 областка, жалпы Кыргызстанга бөлүнгөн акча. Бул акчаны биз могу улуу затка каражат иштете албайбыз деп жооп берди да. Бирок президенттин тапшырмасы бар. Быйыл да курултай болсо, ошол эле маселе кайра көтөрүлөт. Бул жумуш уже башталды. Мына менин коллегаларым да мындай маалымат берип атат. Жана изилдөө боюнча, заключение иштетүү боюнча биз 4 миллион сом уже бөлүп берип, ошо заключение чыккан негизинде анан жумушта Бизде адистер жок экен, бул коңшу мамлекеттерге адистер жалдаш керек экен. Ошо Россиядан келет. Берген маалыматына караганда 80-90 миллион акча каражат керектелет экен. Ошону эми суранайын деп атам да, бул президенттин тапшырмасы да бар да. Ушул каражат 2025-жылга бөлүп берсеңиздер, аябай кооптуу бул. Ташкөмүр, Шамалсай, Ноокен, Аксы районунда бул эл арасында жыйында көтөрүлгөн кооптуу маселе болчу. Ошону эске алып койсоңуздар, мына 2-окуучу, 3-окууга киргенде, анан Алмазбек Кушбекович, мына бардык тармактарда айлык маяны көтөрүлүп атат. Мугалимдер, медицина тармагы, башка тармак, пенсиялар булар жакшы жөрөлгөн. Мына Ташкөмүрдө, Шамалсайда, Учкургон ГЭС, Ташкөмүр ГЭС, жалпы РЕС кызматкерлердин айлык маянасы абдан аз да. Ошо 2010-жылдан бери ошол маяна менен жүрүшөт. Бул Ташкөмүр, Шамалсай өзүңүз жакшы билесиз, энергетиктердин мекени. Биз барган сайын ушул жыйындарды өткөргөндө ушул сөзсүз 5-10 энергетиктер менен сүйлөшөбүз да, булардын башкы көйгөйү ушул маселеси, суранычы айлык маянаны көтөрүп берүү боюнча суранышат да. Мына бул жерде курсант Анарбекчи отурасы. Тура эле маселе айтып койсоңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу Азизбек Атабазович, урматтуу депутаттар. Тура бүгүнкү күндө ушундай маселе бар энергетика тармагында. Бирок энергетика министрлиги тарабынан бүгүн бул боюнча иш алып барып жатабыз. Эң биринчи бул ошо финансы министрлигинен көз каранды эмес, себеби бул энерго компаниялар акционердик коом болгондуктан булар өздөрүн каржылайт. Ошол себептен бүгүнкү күндө энерго компанияларынын бардыгына тапшырмалар берилген. Биринчи бул ошо өздөрүнүн бүгүнкү күндөгү турган штаттык ченеми менен оптимизация жүргүзүү боюнча ошо айлык акыны көтөрүү. Мындан тышкары өзүңүздөргө белгилүү болгондой, азыр биз бардык жерлерге жана акылдуу электр эсептегичтерин орнотуп жатабыз. Буну орнотуу менен биз жанагы ошо көчөлөрдү кыдырып жүргөн контролер деген кызматтарды дагы кыскартып, ошолордун айлык акысын жанагы сиз айтып жаткан жана монтер жана башка керектүү кесипкөйлөргө чегерип берели деп ошондой аракеттерди жүргүзүп жатабыз. Курсант Анарбекович, сиздин маалыматыңыз барбы? Мына акыркы жылдары, акыркы учурларда ГЭСтерде мыкты кесиптин ээлери, жакшы кадрлар жумуштан кетип, чет өлкөгө, жетекчилер кетип, ишин таштап кетип атат. Бүгүнкү күндө ГЭСте вакансиялар көп. Силерге ошол жергиликтүү жетекчилер кандай маалымат берет билбейм. Бирок ушундай абдан чоң нааразычылыктар көп да, ушул ГЭСтерде аталган Учкоргон, Шамалсай, Ташкөмүр ГЭСтеринде. Мурдагыдай мен чоңойсом энергетик болом деген балдардын кыялы жок азыр. Бир убактарда энергетиктердин статусу абдан чоң болчу. Сиз жакшы билесиз, бул стратегиялык объектилер буларчы. Эгерде ушул мындан кийин дагы ушул энергетиктер ишин таштап, ушундай учурлар кездешсе, 5-6 жылда сиздер тууган урук менен тааныш билиш менен эле каласыңар. Бардык жакшы адистер кетип калат. Ошон үчүн сунушуңарды берип, ушул маселе боюнча дагы караш керек. Туура айтасыз, мындай көрүнүштөр дагы бар тилекке каршы бүгүнкү күндө. Бирок
Биз жана жогоруда айтып кеткендей, ошо иш пландары түзүп алып иш алып барып жатабыз. Жакынкы арада ушу айлык акыларды көтөрүү боюнча чечимдерди кабыл алып, буюрса ошо жана сиз айтып кеткендей, ошо энергетиктердин айлыгын ушу башка кесиптегилерге теңеп, ушу колдон келишинче алардан да көтөрүйлү деген пландар болуп жатат. Буюрса жакынкы арада чечилет бул боюнча. Кийинки суроо, Медер Асанович, сиз жаңы кызматка келгенде ушул жанагы Нокен районундагы Сары Камыш, Шыңсай айылдарына сиз иш сапары менен барып, ушул жана көмүр кен казган фирмалар менен бир барып жыйын өткөрүңүз дедим эле. Дышалыч, биз ошол сиз айткан Шыңсай месторождениесинде 5 компания лицензият бар да, аларды чакырып биякта сүйлөштүк. Анан бүгүнкү күндөгү алардын лицензиялык келишимдердин шарттарын аткаруусу боюнча жумуштар жүрүп жатат. Анын арасында бир компания да бир топ укук бузуулар азыр аныкталып отурат. Лицензиялык комиссияда карап атабыз. Башка да 4 компанияны азыр иликтеп жатышат. Анан ошол келишимдердин аткарылуусунун шарттарынын аткарылуусунун негизинде бир кандайдыр бир негиз чыкса, гана биз экология техникалык көзөмөл кызматын жиберип текшеребиз да, ал эми баягы мыйзамсыз кен казып алуу фактыларын. Сиз туура айтасыз, биз дагы ишкерлерди колдойбуз. Булар дагы мамлекеттин казынасына салык төлөп, бирок ошол биз эми ушул региондордо эл менен жыйындар өткөрөбүз, нааразычылыктар көп. Ошол ишкерлер, фирмалар ошол коюлган талаптарды аткарып атабы? Көп фирмалар пайдасынан зыяны көп. Казып кеткен учурлар көп да, жолдорду талкалап. Сиздер ошол жергиликтүү эл менен да барып тыгыз иштеш керек да. Алардын сиздер койгон талаптарды ошол ишкерлер аткарып атабы, аткарбай атабы? Албетте, Дышалыч, аны биз ошол лицензиялык келишимдерде бекитебиз да шарттарыны. Ошол жана 5 лицензиянын ичинен экөөсүндө казууга уруксаты бар экен. Ошонун бирөөсүн азыр мыйзам бузуулар фактыларын аныктап келишимдерин аткаруу боюнча. Анан ошол 2 лицензият бүгүнкү күндө коомдук угуу өткөзүп, ошол жердин жергиликтүү эл менен макулдугун алган. Калган 3 компанияда али эмеси бүтө элек. Ал жерде билесиз, экологиялык экспертизадан өтүү үчүн коомдук угуу өткөзүп, ошол жергиликтүү тургундардын макулдугу керек. Калган 3 лицензиятта ал этапка келе элек экен. Биз 2 кен казып аткан компания менен аларга шарттарды сиз айткандан кийин эле баштаганбыз. Аларга шарттарды коюп, ошол мыйзам бузууларды биз көзөмөлдөп атабыз аларды. Рахмат. Бир карап коюңуздар. Алмазбек Кушбекович, могу Жалал Абад областына караштуу АТРдин негизинде жыйынтыгы менен Шамалсай шаары болду да, шаар статусун алды. Таш көмүр шаары, Майыл суу шаарына ушу шаарларды өнүктүрүү боюнча, жол картасы боюнча планда барбы? Акча бөлүп берүү боюнча. Эми жана биз айтып кеткендей, өзүнчө жергиликтүү бюджеттин фонд развития түзүлгөн. Ошолорду биз азыр карап атабыз. Ошо мындай туура пайдаланып, мындай өнүгүү жагына да. Биз болбой эле кайра эле жана кичинекей ремонттурга кирип жатабыз да. Ошо бир чоң эме салым болот, биринчиден. Экинчи жана стимулдаштыруу гранттары да мына эмки жылы 1,5 миллиардка чейин көтөрүп атабыз. Жанагы Токмок шаарына, Балыкчыга, Кара-Балтага аны болсо кезек менен келип атабыз да. Сиз дагы рахмат, жакшы, бирок ошол эске алып койсоңуз, келерки жылдарга ушул Шамалсай шаары, Таш көмүр шаары, Майыл суу шаарындагы ушул өнүктүрүүгө каражат бөлүп берсеңиздер. Анан жалпысынан мен колдойм, Алмазбек Кушбекович. Былтыр биздин дагы сунуштарыбызды эске алып, түрткү берүүчү грантты көлөмүн, парогун 3 миллиондон 5 миллионго көтөрүп бердиңиздер. 600 миллиондон 1,5 миллиардка чыгарып бердиңиздер. Бул дагы жергиликтүү башкаруунун ишине жакшыртууга бир топ чоң салым болду. Анан да сунушум ушул жанагы 5 миллиондон парогду ушу 7 миллион сомго. Алмазбек Кушбекович,
жана 5 миллионду 7 миллионго эле көтөрсөк жакшы болот да, Steam грантты. Туура. Мен Себеби жанагы 2010 жылдан бери 3 миллиондо туруп, бул инфляция жүрүп, такыр жана акчанын күчү кетип калганда, бир кичинекей эле бир мектептин же бала бакчанын капиталдык ремонтун өткөрүү үчүн проект институтка апарсаң, жок эле дегенде 7 миллион, 8 миллион чыгарып берип атат. ошо 5 миллионду да азыр карап атабыз. 7 миллионго көтөргөн мүмкүнчүлүк барбы? Көтөрүп атабыз ошо. Жакшы экен анда. Рахмат, ийгилик каалайм баарыңыздарга, колдоп беребиз.